Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Biz дағдайлы дарат бағында тазалануға дарат алып жатқандағы қаталарды өткенбіз. Бүгін гусулдағы мәселеде айрым қаталарды алабыз. Бұл айрым адамдар гусулду кандай аларын билишпейт. Гусул деселе ойлошот, суга бир чөңкүп чыгып кетсең, же болбосо душка барып түшүп алсаң, же баняга барып түшүп келсең болду, билин, менин гусулум бар деп. Гусулду туура алыш үчүн түшүнүп билип алайлы. Гусул алуудан мурун биринчи ушул ниет кылыш керек. Мисалы баняга түшүп келип, эртең жумага барышым керек эле, мен жана баняга түшүп алдым да, ошол гусул болду деген, ал гусул эмес. Душка түшүп алды, мен жана түшүп алгам душка, ошон менен мен гусул алдым деген. Сууга түшүп алгандан кийин эстесе гусул экен, ал гусул эмес. Алдын ала билиш керек, жүрөгүм менен, оюм менен, мен азыр мейли ооба сууга түшүп чыкса деле ал гусул болот, эгер ниетин түздөгөн болсо. Ошон үчүн мен бул жерде кыска, Бухариде, Муслимде келген Маймуна энебиздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кабарлайт да, кантип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам гусул алган. Кыска хадистин бирөөнү келтирейин, ушу менен силерге түшүнүктүү болот. Мен дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга суу даярдадым деп атат. Ода тули наби саллаллаху алейхи вассалам ма алил гусул. Жана жаптым дейт. Парда сыяктуу кылдым. Эми ушул жерден көрөлү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай гусул алган. Ошону эстеп калсак, гусулду алуунун туура жолун билип алабыз. Фагасала ядайхи марратайн ау саласа. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи караңыздар гусул алган эмнеден баштаган? Колун 2 же 3 жолу жууду. Андан кийин оң колуна кумган болобу бир идиште суу бар. Ошону алып бурчка барып, 2 колун жуугандан кийин бурч авратын жууду дейт. Жана ошол жерде эмне азалар болсо, мисалы жыныстык катнашка барды, же ошондой гусулларда колду 2-3 жолу таза жуугандан кийин анан авратын жууш керек экен гусулдун алдында. Андан кийин сумма даллака ядаху бил ард ау бил хаид. Андан кийин колун өзүнчө дагы жууду дейт, тазалап. Самын же колду жууп турган средстволор менен, ал кезде топуракка, ташка, дубалга колду тазалап жуучу эле авратты жуугандан кийин, авратты кармагандан кийин, авратка суу тийгенден кийин колду өзүнчө дагы тазалап жууган. Анан колун жууп бүткөндөн кийин сумма мада вастан шака. Анан оозун, мурдун жууп атат гусулда. Андан кийин вагасала важхаху ва ядай вагасала расу. Андан кийин оозун, мурдун жуугандан кийин бетин жууду. Бетин, анан башын бүт жууп, анан денесине толук суу куйду дейт. Сумма собба аля жасадихи. Анан ушу денесинде бүтүп, анан оңдалы, солдалы бүткөндөн кийин бир да кургак жер жок, калган жок. Суу бүт чөбүлүпкөндөн кийин сумма танахха фагасала кадамей. Анан аягында эңкейип, оң бутун, сол бутун жууду дейт. Ошондой кылып көргөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анан жанагындай кылып душка түшө калып, чыга калып гусул алдым деген туура эмес. Алдын ала ниет кылып, колду жууп, анан барып авратты жууп, тазалап, анан кайра колду жууп, оозго, мурдуга сууну алып, денеге башка суу куюп, оңдал, солдалга ушу денеде бир да жер кургак жер калбайсың. Анан барып чыгарда бутун, 2 бутун жууп коюп, мына ушул гусулдун пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көргөзүп берген жолу. Жаттап калыңыздар. Андан кийин дагы ушул гусулга тиешелүү нерселерде каталардын бири гусулда ниет деселе, кээ бирлер ушу дагы даратка окшош эле каталар бар. Дил менен айтууда ниет кылдым, таңга маалы азыр багымдат намазын окуштукка гусул алууга ниет кылдым, сөз менен айткандар. Мунун бардыгы туура эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жана сахабалардан келген эмес. Ошон үчүн ниет дегенде сиз жанагындай болбош керек. Жуунуп алгансыз, анан мен жана жуундум эле, ошого ниет кылып койдум деген болбойт. Ниет алдын ала болуш керек. Жүрөктө болуш керек, оюңузда болуш керек. Мына мен азыр гусул алайын деп атам деген оюңуз барбы? Алдын ала колуңузду жуудуңуз, оозду жуудуңуз, мурдун жуудуңуз, бетти жуудуңуз, денени жуудуңуз, анан чыгып барат бутту жуудуңуз. Мына ушул гусул болду. Гусулда жөнөкөй эле болду. Эң башкысы ниет, андан кийин колду жууңуз, андан кийин барып авратты жууңуз, анан кайра колду жууп туруп, оозго, мурдуга сууну алып, бетти жууп, анан дененин бир да кургак жери калтырбай, анан чыгып барат эңкейип бутту жууп кетесиз. Болду ушул гусул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушинтип эле алып келген гусулду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдары, биздин энелер мындай деп бир нече риваяттарда кабарлайт. Сөз менен айтпайбыз, шуну эстеп коюңуздар. Эч кандай болгондо башында бисмилля деген бар, алардын алдында бисмилля деп айтасыз. Андан башка сөз айтып, башка жууп атканда башымды мындай кыл, денемди нурлуу кыл, намазга ниет кылдым, гусул алыштыкка, жумага ниет кылдым, гусул алыштыкка деген сөздөрдү айтуунун кажети жок. Жана бул динден эмес, келген эмес. Ниеттин орду жүрөктө, мээңизде, акылыңызда турабы?
Көп адамдар ушудан чаташат. Бир нече жолу ушу кайталаган себеби да ошодон. Гусулда каталар, гусул алып атканда коомдук жайларда болуп калышыңыз мүмкүн, душта же үйдө болуп калат, же сиздин балдарыңыз бар, дагы коноктор болушу мүмкүн. Баягы жуунуп атам деген адат менен эле ваннадан душтан чыгып келатканда полотенцени ороп эле кээ биринин киндиги көрүнүп, саны көрүнүп, авраты көрүнүп келет. Гусул бул ибадат сообун жогото турган, сүннөткө каршы келе турган нерселерди кылбаш керек. Ого кайра күнөөгө түшө турган нерселерге. Эркектин авраты киндиктен баштап тизеге чейин. Бул жерде өзүңүздүн кыздарыңыз болушу мүмкүн, үйдө балдыз болушу мүмкүн, кимдер болот, туугандар. Анан тизесин көргөзүп, эркектер санын көргөзүп, эптеп полотенцени ороонуп эле бир жагынан авраты көрүнүп келатат. Аялдарга да авратты алганда көргөзбөш керек, жамыныш керек. Өзүңүздүн балдарга да, кыздарыңызга да ушул каталар бар. Кээ бир алымдар айтат, авратын заарадан сактанбай жүрүү өзү кабыр азабына дуушар болгого себеп боло турган болсо, ал эми авратын көргөзүп жүрүү, авратын жаппай, уят жерлерин көргөзүп жүрүү бул кандай болот абалы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи көрөт го кабыр азабында эки адам азапталып атканын. Анан бирөө болсо заарадан сактанбай жүргөн дейт, экинчиси болсо ушак менен алек болуп жүргөн. Дагы бир сүннөткө каршы келген амалдардан ушул жунуп жыныстык катнашка барды дейли мисалы. Андан кийин кечинде эч кандай дарат албай эле жатып алуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтүндө кечинде ушунчалык эринип мен Багымдатка үлгүрүп калам гусул алганга деп жаткыңыз келсе, анда жок эле дегенде эмне кылыш керек? Дарат алып жатыш керек. Гусул алса андан жакшы. Бирок бул важип эмес, сөзсүз гусул алыш керек деген. Ибн Умардан келет, я Расулаллах, аянаму ахадуна ва хува жунуп. Биздин бирөөбүз жунуп болуп калса, жунуп деген сөз жыныстык катнашка барат, же болбосо чүркөп калат, уктап, уруктугу чыгып калган учурда. Ушундай болуп калса, тай берсе болобу деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ооба, болот, ида тавадда, эгер дарат алып жатса деп атат. Көрдүңүзбү, ушул алымдар айтат, важип эмес, жатып алса күнөөкөр болуп калбайт, бирок мустахаб, жакшы көрүлгөн амал. Пайгамбар саллаллаху алейхи бирде дарат алып жаткан, бирде гусул алып жаткан, бирде жөн эле колун жууп, авратын жууп жаткан, ушундай келген. Көпчүлүгү ушу гусул алган жана дарат алган. Пайгамбар Айша энебизден да сураган. Пайгамбар саллаллаху алейхи жубайы Айша энебиз өзү айтат. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ида арадан янам ва хуа жунуп. Эгер пайгамбар саллаллаху алейхи жунуп болуп калган болсо, уктар алдында эмне чезе? Гасаля фаржаху, авратын жуучу эле дейт. Жыныстык мүчөлөрүн жуучу эле дейт. Ва тавадда вудуан лис-сола. Дарат алыш, кайнып келе намазга алганда дарат алабыз, уур ошондой дарат алып туруп, анан жатчу эле дейт. Бул гусул эмес, бирок дарат менен жатат. Бул ошо Бухариде, Муслимде гусул бабында келет. Абдулла ибн Кайс да ошо айткан сураганда, кайфа кана ясна наби саллаллаху алейхи фил жанаб, ошол жыныстык катнаштан кийин жунуп болуп калганда кандай кылып уктачу эле пайгамбар саллаллаху алейхи гусул алчу эле, эмне кылчу эле десе, биздин энелерибизден сурап атат да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарын биринен. Кээде гусул алчу дейт, кээде дарат алып жатчу дейт. Ушул экөөнүн гусул алганы да болгон, дарат алганы да болгон деп. Бул да кененчилик. Анан сөзсүз гусул алып жатыш керек деген ката түшүнүк. Гусулсуз жатсам мен күнөөкөр болуп калат турбаймынбы, болбой турбайбы деп. Ыңгайы келсе гусул алыңыз, ыңгайы келсе дарат алыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келет. Бул хадис негизи туура. Ибн Аббастан. Мындай адамдарга периште жакындабайт. Ошонун бири мас адам, мас болуп келип уктаган адамга, анан экинчиси жунуп болгон адамга дейт. Анан алымдар айтат, жунуп болгон адамга периште жакындабаса, жок дегенде колун жууп, авратын жууп, тазалап, дарат алып жатса, уктаган жай периштелер жакындабай турган адамдын категориясына кирбейт деп келет. Кээ бир адамдар эринет, эми кайрадан жуунуп, гусул аламбы деп, дарат алып жатып алыңыз. Болду, ошондо жунуп болуп жана периште жолобой турган адамдардын катарына кирбейт. Түшүнүктүү болду да ушул жери. Бир нече сахабалар сураган мында. Пайгамбар саллаллаху алейхи Умар ибн Хаттаб да сураган. Бул да ошо Бухари, Муслимде гусул бабында келет. Жыныстык катнашка барса кечкисин анан кантип жатыш керек дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ушунча жооп берген. Дарат алгын жана жыныстык мүчөңдү жуугун, анан уктай бергин деген. Түшүнүктүү болду да. Кийинки дагы ушу гусулга тиешелүү каталардан гусул албай калса деле анын тамагы адал. Колун жууп, тазалап, тамагын кыла берет. Башка бирөөгө жолукпай, бирөөлөр менен сүйлөшпөй, учурашпай, ушундай түшүнүктүү адамдар бар. Бул ката түшүнүк. Абу Хурайра радыйаллаху анху жунуп болуп калат. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи алдынан чыгып калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи жолукпай, башка жолго түшүп кетип калат. Гусул алып, анан келет. Анан Пайгамбар саллаллаху отурганда айтты: "Айна кунта я Абу Хурайра?" Абу Хурайра, каякта болдуң сен дейт. Көрдү да Пайгамбар саллаллаху көрдү, жолукпай ары кетип калды. Анан кунту жунубан дейт. Факарихту ан уджалисака ва ана гойри тахара.
Анан сен жанында учурашып жанында отурганда жакшы көрбөдүм дейт, кыжалат болдум деп атат. Мен таза эмесмин деп атат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи таң калып айтат, субханалла, я Бахир, сен таң калып айтат да, иннал муъмин ла янжас, момун адам нажас болбойт го, ыплас болбойт деп. Ошон жунуп болуп калуу менен өзүн ыплас тутуп, өзүн нажас тутуу болбойт. Нажас болбойт экен деп Куранды кармап, Куранды окуп, мечиттерге кирип, андай болбойт жунуп. Туура жунуп болгондон кийин гусул алыш керек, бирок жанагындай түшүнүктөрдөн алыс болуш керек. Бирөө менен учурашпайм, жолукпайм, мен тамак жасабайм анан тазаланганча дейм. Мунун баары туура эмес түшүнүктөр. Ошондой эле нифаска тиешелүү, хайзга тиешелүү бапка келебиз. Ал жакта дагы аябай туура эмес түшүнүктөр бар. Диндеги жок нерсени диндеги баардыгы окшоштуруп алып жасап жүргөндөр бар. Андан кийинки каталар гусулга тиешелүү. Дененин кээ бир мүчөлөрү калып кала турган болсо, гусул ишке ашпайт. Жакшы түшүнөлү. Авраттардын алды, дененин ушул жакшылап тазалаш керек. Колтуктардын алды, сууга бир ооз мурдуну жууа калып эле, колду жууа калып болду, мен анан денеге бир сууну, бир челек сууну куя калып эле гусулум бүттү дебестен, ошону шашпай, кулактардын түүлөрү, кулактардын үстүлөрү, колдор салып, колтуктар бүт тазалап, бир да жер кургак калбаш керек. Ошого аябай жакшы маани бериңиздер. Көңүл буруш керек. Чачтын түктөрү эптеп-септеп жуунуп алып, сүннөткө каршы болуп, гусул ишке ашпай калбасын. Дагы бир каталар ушу гусулга тиешелүү. Гусул алып алып, анан бүткөндөн кийин өзүнчө барып дагы бир дарат алат. Негизи гусулду өзүнчө көрөт, даратты өзүнчө көрөт. Бул туура эмес. Гусул алып бүткөндөн кийин ал дарат болду, даратчан ал адам. Ошо менен намаз окуй бериңиз, Куранды кармап окуй бериңиз, болду, дараты бар адам. Бирок бир гана, эгер кайсы учурда гусул алып бүтүп, гусулу бар болот, бирок дараты жок болуп калган учур болот. Гусулу туура, дараты бар, анан ошо арчынып аткан кезде авратын аял болобу, эркек болобу кармалды, болду, дарат сынат. А эгерде кийимдин сыртынан кармаса, дарат сынбайт, айырмасы. Бирок түз эле ушул денеге, этке эт, денеге дене тийсе, аврат жерди кол менен кармай турган болсо, анда дарат сынат. Анда гусулу ишке ашат, болгону кайрадан дарат алыш керек болду. Ал эми полотенцанын сыртынан, кийимдин сыртынан кармаса, дарат сынбайт. Кээ бир адамдар чаташып, ушу авратын да кармап, гусулум да бар, даратым да бар деп, гусулу бар, ооба туура, даратым да бар деп намаз окуп кетсе, ката кылган болот. Ал адамдын дараты бузулат. Айрымдар аврат жерин кармабаса дагы, дараты болсо деле кайра дарат ала бериш керек. Өзүнчө дагы дарат алам деген ал да ката. Ошондой эле гусул алып бүтүп, авратын кармалса, эч кийим-сийимдин арты жок эле, түз эле кармап турган, анын дараты сынат, бирок гусулу бар болот. Дагы каталардан гусулдан мына ушундай да көп суроолор келиптир. Эркек аял жыныстык катнашка барбаса деле, өбүшүп койсо же ушинтип кумарданып койсо, бири-бирин кармалап, ошондой учур болсо дагы гусул алыш керек деген түшүнүктүү адамдар бар. Ал учурда гусул алынбайт. Гусул алыш үчүн эркектен уруктук чыгыш керек же жыныстык катнашка барыш керек. Жөн эле шахваттанып койсо, бирок жыныстык катнашка барбаса, гусул алынбайт. Качан ушу жыныстык катнаш болгондо гана алынат. Бирге жатып коюшу, кармаганы, өпкөнү, ошол нерселер гусулга важип болбойт. Ал көптөр ушинтип чаташат экен. Ал эми бойдоктор болсо, жана уктап чүркөп калса, уруктук чыкса, ошондо гана гусул алынат. Анан түшүндө көрүп койдум, васвас болуп келер, гусулга талап болбосо деле гусул ала бергендер бар. Же аялына жакындап койдум, гусул болуп калдым деп. Эмки сабактарда мази дегени бар, мани дегени бар, вади, ошолорду дагы өтө түшүндүрүп, ушул суюктуктарды да чыккандарды айырмалабай дагы гусул алган учурлар да бар экен. Бүгүн убактыбыз да келип калды. Саллаллаху таала аля хайр халкихи ва алейхи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.